Ассаламу алейкум, урматтуу подписчиктер, достор. Бүгүн биздин каналдын коногу Эмиль Жайчиев, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер номер 7 болуп кетип атасыз. Атени азыр отуруп, үйүндө отуруп айтып калды. Ушу балам тезирээк ушул көчө шыпырганга чейин чоңоюп калса экен. Кызым идиш жууп ушул паспорт алганга чейин жарап калса экен, паспорт алып калса экен. Ушу паспорт алса эле ушу тезирээк Москвага барса экен. Барып туруп ошол жерде 20 миң сом тапса да ушу бизге салса экен. Мына ошентип биз ниет кылып калдык. Ошол Кыргызстанда кайра өзүнүн элинде, ошол совхоздо, колхоздо, айыл-өкмөттө, ошол заводдо, тиги жерде иштесин деп дуа кылышкан биздин ата-энебиз. Тирүүнү сыйлабачы, өлүктү сыйлачы, акыркы күнгө, акыркы сапарга узатып коелучу. Сөөгүктү апаралычы кор кылбай. Ошол үчүн былтыр мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын съездине жетип барамын, ошондо таанышамын деп кетип атып жете албай калдым. Эми элестет. Граница өткөрбөйт. Ошол агамдын жардамы менен барып 10 тоннага жакын биз продукт алып келдик өзүбүз. Ушул жерде кыргыз жарандарды багалы. Жакында эле Розайым Нарматова деп аны бийликти басып алам деген чакырыктарды жасаган деп күнөөлөдү. Чындыкты сүйлөсөң, бүгүнкү айтып атпаймынбы? Сулуу жалган, чыркыраган чындыкты жеңип атат. Ассаламу алейкум Эмиль мырза. Биздин каналга конок болуп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден эле суроону баштаганда мен сиздин мигранттардын атынан депутат болуп кетип атканыңыздан баштайын. Деги эле сиз ушул жака мигрант болуп келип калганыңызга эмне түрткү болгон Кыргызстандан? Ассаламу алейкум. Биринчиден мигрант деген өзү ким? Ушул суроо. Мигрант деген адам бул өзүнүн жерин таштап чет жака эмгектенүүгө кеткен адам да. Анда убактылуу иштеп жашаганы келгендерди мигрант деп коет, туура, макул. Эмне түрткү болду? Эми биз келген маалда 20-21 кылымдын башы болуп аткан. 2000-жылдары 20 жылдан ашып калды. Бул жерге келгенибизде бардыгыбыз эле ойногону келген эмеспиз. Жаш бала элек, эсимде бар. Бардыгыбыз тирикчилик деп келдик. Ал маалда такыр башка эле, азыркы миграция такыр башка, ал маалда башка. Биз баягы ошол мигрант, ошол заманга туш келип калдык, жүгөрү нан жеп калган маалыбызда биз келдик. Ошо 98-99 жылдары жаш аябай оор болгонунан, өзүбүз жаш болсок дагы окуубузду чыштап, ата-энебизди чыштап, бир туугандарыбызды, бала чакабызды чыштап, Москвага бакыт издеген эмес, акча издегени келген. Эми бардык эле ошол ниет менен эле келет Москвага, Россияга, миграцияга акча издегени келет, акча тапканы келет. Адал жол менен акча тапканы келишет, жакшы ниет менен. Ошол эл катары эле ошол 98-99 жылдары биз дагы келип калганбыз. Ошентип келип, бул жерде өзүбүздүн наныбызды таптык, жакшы күндөрдү көрдүк, жаман күндөрдү көрдүк. Ниетим бар эле 1-2 жыл иштеп кайра кетем деген ниетим бар эле, 1-2 жыл деп атып 25 жыл болуп калыптыр. Тагыраак айтканда 23 жыл болуптур. Убакыт өтөт экен. Убакыт тез өтөт экен. Ошондой болуп келип калганбыз. Эмиль мырза, сиз өзүңүз эле айтып атасыз. 20 жылдан ашуун убакыттан бери Москва, Россия жергесинде эмгектенип жүрөм депчи. Анан Москвага келип эмне таптыңыз, эмнени жоготтуңуз деги эле? Москвада жакшы нерселерди көп таптым. Бала чакалуу болдум. Неберелүү болдум.
тойлор болду, досторду таптым, эл тааныдым, жер көрдүм, ушуну таптым. Жоготум болду. Жоготуу эки чоң жоготум болду. Азыр эми ага келсек, өзүм жашмын, Москвага келип, мен атамды жоготтум. Москвада жүрүп, акыркы жолу атам мени раматлык Москвага Бишкектин вокзалынан узаткан эсимде бар. Ошол боюнча атамды көрө албадым. Өзүңүз катыша алган жоксуз? Катыша албадым. Жаназасына, Жаназасына катыша албадым. 1 саатка кеч калдык. Турмуш экен. Атам раматлык 45 жашында, мына мен азыр 45 жаштамын. Ушу мен жашымда атам каза болду. Ушу 2000-жылы ушу атамды жоготтум. Бул чоң жоготуу. 2013-жылы Москвада жүрүп баламды жоготтум. 9га чыккан балам Алла таалам насип эткен экен. Москвада тапкан баламды ушул Москвада эле кайра жоготтум. Москвада жоготуп ал баламды 9га чыккан Тамерлан деген уулумду барып Кыргызстанга апарып атам жанында ошол жерге койдум. Бул өкүнүчтүү, бул жүрөк сыздайт. Ар бир ата энеге баламды боздотпосун деген сөздү мен укчу элем, маани бербейт болчумун. Муну өзүңдүн башыңан өткөргөндөн кийин, өзүңдүн жүрөгүңөн өткөргөндөн кийин бул жүрөк бала деген бул такыр башка, бардыгыбыз билебиз, бала деген бул. Ата, апа жакшы. Бирок атам ушу 2000-жылы өтүп кетип, ошондо 10 жылдан ашык мен атама баягы өзүм 22 жашар бала болсом, ата керек маалда мага. Аябай баягы ата, балага ата кичинекейинде эмес, чоңойгондо керек. Туура жолду көрсөтүп, насаатын берип, турмуштагы насаатты берип, ошондо керек экен ата. Ошо мага ата керек маалында атам жоготуп алгам. 10 жылдан ашык аябай кайгырып жүрдүм. Жакшылык бир азыр эми эстесем азыр өзүмчөн бир жакшы эстеймин ал күндөрдү. Бир нерсеге жетип ишкана ачсам деле атамды эстеймин, атам болсо сүйүнөт эле деп. Машина алсам деле атамды эстечим. Ушу эмне кылбасам деле атам эстечим. Көрсө сүйүнөт эле. Көрсө сүйүнөт эле деп. Андан кийин ушул балам өтүп кеткенден кийин такыр эле башка болуп калды. Жашоом өзгөрүлүп, эсимде бар жашоомдун тузу жоголду. Бирок пенде экенбиз, аркасынан кете албайт экенбиз. Уйкун келет экен, тамак жегин келет экен, жашоо уланып берет экен. Ошентип ошол күндөрдү өткөрдүк. Кандай болсо деле Москвага келип, ысыгын да көрдүк, суугун да көрдүк. Жакшысын да көрдүк, жамандыгын да көрдүк. Бул Москва баягы орустарда жакшы кино бар го. Москва слезам не верит дегенчи. Ошон үчүн бул кино эң туура. Москва бул айтылган сөз өзү эң туура. Москва слезам не верит. Ушул биздин Москвада жүргөнүбүзгө ушу 20 жылдан ашып, Аллага чексиз шүгүр. Кандай күн көрсөтсө деле чексиз шүгүр. Биздин угушубуз боюнча сиз Москвадагы мекендештерге, жердештерге көп жардам колуңузду сунган экенсиз. Ошол эле карантин учурунда COVID-19 чыгып бүт жерде пандемия болуп атканда, жана аэропортко барып, уча албай калып кеткендерге убактылуу турак жай, тамак аш жагынан бир 300дөй адамга жардам көрсөткөн экенсиз. Буну сиз кандай түшүндүрөсүз? Бул сиздин кыргыз элине болгон сүйүүңүзбү, же жөн эле акчаңыздын бардыгынан, мүмкүнчүлүгүңүздүн бардыгынан эле сооп кылып
жардам берип коюшпу? Мен өзüm көп жылдар диаспорада иштегем. Кыргыз диаспорасында иштеп, организацияда тең төрага болуп иштедим. Кыргыздардын мына өзүбүз байкагандай 2005 жылдан баштап аябай катуу миграцияга биздин мамлекеттен чет мамлекеттерге чыга баштаган 2005 жылдары, мындайча айтканда аябай көбөйгөн. Мен эсимде бар, жаңы Москвада биз келгенибизде кыргызча сөз укканы же кыргыз көргөнү биз Атайы вокзалга барган күндөрүбүз болгон. Жөн эле эч кимди тосуп албайбыз. Кыргызды көрөйүн депчи. Ошо кыргызча сүйлөсө экен деп, ошого барган күндөрүм эсимде. Ошол күндөр махабат күндөр эми. Жакшы күндөр, жашпыз. 2005-тен баштап кыргыздар аябай көбөйдү. Мына 15 жылдан бери кыргыздар Кыргызстандан чыгып эле атат. Миграция токтобой атат. Миграция токтобой атат. Мен мурунку эми кайсы бийлик келбесин, ошо бийликтер Москвага келип, элчиликте чогулуш өткөргөндө дайыма айтчу элем мен. Урматтуулар же урматсыздар, бул Кыргызстан бул мигрант чыгара турган заводбу? Штамповать этип эле чыгарып эле Москвага, Россияга жөнөткөн. Силерде кандай? Келгени, мына эсимде бар, ушунча сөз болуп калды. Келгенинин бардыгы Алмалда Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр маалы, ошол киши менен сүйлөштүк. Жакшы, бизге кыргыздарга жакшы жумуш бере турган болду. Кудайым буйруса, биздин кыргыздар жакшы жумушта иштейт деп, кыргыздарды бизге ошентип мактанып кетчилер. Мен айтат элем, айнанай, сен кулдукка алып келгени сүйлөшкөнү келдиңби бул жака? Сенде бир программаң барбы? Мамлекеттик госпрограмма барбы? Кайра кыргыздарды артка тартуу деген. Сен чыгарууга, алар чыгарууга сүйүнүп атышат. Ошо барышсын, иштешсин, ата-энесин өздөрү багышсын. Мына мен айтып кетейин, мен Аллага чейин шүгүр, апам 67-ге чыкты. Былтыры пенсияга чыкты. То есть мамлекеттен пенсия ала баштады былтыры. 67. Менин ата-эне, апам эч качан пенсия алган эмес. Пенсия Москвадан барат. Ошондой эле мамлекеттен бир тыйын чым алган эмес. Ама окшогондор канча? Айылдагы кемпир чал же келин, ошол эле балдары мамлекеттен көп албайт. Мамлекеттен эмес, Москвадан ошол карапайым ошол мигранттан, көчөдө шыпырып жүргөн мигранттан. Эч кимиси бул жерде келип алып Кремльде иштеген жок. Бар эле кара жумуш менен. Бар эле кара жумуш. Ар бир көчөгө чыгып мындай сүйлөшүп же бир жакшынакай бир жолугушууда орустар менен сүйлөшүп отурсаң, орустар айтат. Кыргыз десе эле оюбузга келет, көчө шыпырганды элестетебиз, же официант болгонду элестетебиз, же повар болгонду элестетебиз. А кыргыз дегенде банкта иштегенди элестетесиңби? Же кыргыз дегенди бир чоң бир деңгээлде кызматта иштеген бир адамды элестетесиңби? Жок, көчө шыпырган адамды элестетет. Бул эми турмуш экен, бул жашоо экен, бул болот экен. Буга бул нерсеге бир эле бийлик күнөөлүү деп мен айткандан алысмын. Бирок ошол бийлик да күнөөлүү, биз өзүбүз да күнөөлүүбүз. Азыр өзүң айтып кеткендей карантин, кыргыздар деп суроо берип калдың. Эми ошолдукка келсек, кыргыздардыкы карантинде бул бир бале оору келди. Былтыры ушу менин эсимден чыгып кетпесе, ушул 7-мартта жапты окшойт. Шуну эстей албай атамын. Ушу мартта Россия жапкан. Март айларында. Март айында эсимде бар.
мен Кыргызстанга кетип, Кыргызстанга барып ошол жактан жумуштарым бар эле, жумуштарым бүтпөй жол жабылат дегенден ошо түн менен учуп келгенмин да Москвага. Москва ошо жабылганда чыныгы эч ким күткөн эмес. Москва жабылат деп. Биздин жарандар мына бардыгыбыз билебиз. Кыргыз жарандары бардык ресторандар жабылган, кафелер жабылган, стройкалар жабылган. Бардык кыргыздар үйдө отуруп калды и акчасы жок отуруп калды. Көчөгө чыксаң 100 метр үйүңөн алысыраак жашаган жериңен алысыраак 100 метр нарыга чыксаң штраф 5000 рубль. Бул жердин бийликтеги ошо полициялар аңдып эле калышты ошо кыргыздарды. Эми бир эле кыргыз эмес, башкаларды дагы эми биз кыргыздар жөнүндө өзүбүз айтып атабыз. Ошол маалда эсимде бар, азыр айтып кеттиңиз 300дөй депчи. Бардыгы ошо акыркы күнү Жуковский аэропортко билеттери колунда кыргыздар Кыргызстанга учуш керек маалында самолеттор учпай калды. Бардыгы Жуковскийде калып кетти. Бул нерсеге карапайым эл дагы, диаспоранын өкүлдөрү дагы, посольствонун дагы өкүлдөрү, Кыргызстандын бийлик тарабы дагы даяр эместигин көрсөтүп койду. Эч кимибиз даяр эмес экенбиз. Ошондо Жуковский аэропортунда биздин жарандар аэропортто жатып калды. Жатып калганда эли бар, Аллага чексиз шүгүр. Ошо карапайым эл, ошол эле диаспоранын да өкүлдөрү тамак жасап аэропортко ташый башташты. Жуковский аэропортуна ташыйт, Шереметьевого ташыйт. Жуковскийге ташып ошол жерде биздин 300дөй жараныбыз калып калды. Калып калганда бир жерге жайгаштырыш керек болуп калды. Эч кимди алмалды. Менде биздин ишканабызда хостел бар болчу. Атай жумушубузга керек эле ал хостел. Анан айтып, алып келгиле. 700гө чейин кыргыз жарандарды кабыл алганы менин мүмкүнчүлүгүм бар. 700 кыргыздай. Бирок жатканы мындай кроваттары кичине жогорак жок болчу. Биз айттык, эми алабыз. Кыргыздар келип ушул жерде жайгашып тура беришти. Качан самолет учса, учканы кете берсин. Дедик, ошондо дагы посольстводагы айттык, посольствонун сотрудниктерине ошондо таксисттерге, кыргыз таксисттерге рахмат. Чыныгы кыргыз таксисттер ошондо Жуковскийден машиналарды колонна кылып коюп, бекер ташышты. Хостелге ошол хостелге келип жайгашып, эми баягы кыргызда жакшы сөз бар го, оң кол бергенин сол кол көрбөсүн депчи. Бунун айтыштын өзү кажети жок болуп калды. Эми сураганына караганда ошо 300дөй жарандарыбыз талаада калып, жегени акчасы жок, жегени продуктасы жок. Калганда чыныгы кыйын болуп калды. Хостелден эч жака чыга албайт, бирок тамак жеш керек. Ал жерде жаш балдар бар. Самолеттон хостелден алып кетишет, самолеттон бир самолет учурса, аркасынан эле кайра баягы квартирасын төлөй албай калгандар, көчөдө калгандарды кайра эле ошол хостелге алып келе бердик. Бардык жарандар, кыргыз жарандар, активисттер, таксисттер бардыгы ушундай жардам муктаж болгон биздин мекендештерге жардам бере баштады. Жатаканасын биз бекер кылып бердик. Барып базардан, бул жерде Food City деген чоң базар бар, аябай чоң продуктовый базар бар. Ошол жерден эсимде бар 10 тонналык машинаны жалдап, мен бул жерде агам бар.
ошо агам экөөбүз Асылбек, Муратбек Асылбек Якубекович деген менин агам бар. Ошол агамдын жардамы менен барып 10 тоннага жакын биз продукт алып келдик өзүбүз. Ушул жердеги кыргыз жарандарды багалы. Хостел деген. Азыр айтып отурса, баягы илгерки согуштагыдай эле заманга туш келдик. Эмнеге мен азыр айтып кетемин. Продукттарды алып келип, каптап бар жоон алып келип, складка түшүрүп, 220 литрлик баягы казан бар, билебиз да, бардыгыбыз айылда казандар бар го, баягы кой той башта. Ошондой казандан алгам. Очокто алгам. Москванын так ортосунда, мындайча айтканда, хостел бар жерде казанды коюп алып туруп ошол жерде тамак жасайбыз. Ошол 200-300 адамды ошол жерде кадимкидей очередке туруп тамак алып жеш. Алып бар жоон Аллах ыраазычылыгы үчүн. Бул пендеге жакшы көрүнүш эмес. Бул чыныгы ал кыргыздардын арасында тажики дагы бар, орусу дагы бар, молдованы дагы бар, кыргыз жарандары дагы бар, башка мамлекеттин дагы жарандары бар болчу бизде хостелде. Алар жумуш менен ошо жумуш токтогонго байланыштуу. Үчүсү. Ошентип 2-3 айча ошол жерде жашашты. Көбү баягы сөзгө ушакка ишенип, тиги Оренбургка границага кетип калгандар болду. Границада жатып калышып, аны бардыгыбыз билебиз, ошол хостелден кетип атат экен, автобус кетип атат экен, ай койкуй эле кетип калалы деп. Бирок андай күндү да өткөрдүк. Аллах ыраазы болсун. Кимиси сооп үчүн иштеди, кимиси пиар компания үчүн иштеди, кимиси бир пакет продукта берип алып, бир балага өзүнүн сүрөткө тартып, андайды деле көрдүк. Эми ар кандай адам бар экен. Биз муну айткан эмеспиз эч жерде, муну эми азыр айткан туура келип атат. Эми азыр пандемия мындайча айтканда ал замандан өттүк, 1 жыл болсо да өттү. Ошондой болгон биздин жарандар, Аллах чейин шүгүр, бардыгы ушул кетишкен. Кийин 2-3 ай, 4 айга чейин болушту ошол жерде. Бул иштерди сиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасагансыз, ошондой. Биринчи Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бул айтылбай турган сөз. Экинчиден мекендештерге болгон сүйүүңүз. Кыргыз элине болгон. Кыргыз. Эми сиз ошол мүмкүнчүлүгүңүз болсо деле кылбай койсоңуз деле болот эле да. Сизди эч ким кыл деп заставить этпейт эле да. Мен башкача айтайынчы ушул жерде. 23 жылдан бери жашасам да мен кыргыз жаранымын. Мен паспортум кыргыз. Мен бир жолу депортация болгонмун бул жерден. Россиянын жарандыгын алган эмессиз, Россиянын жаранын алган эмесмин. Туура мен айтпаймын, мен бала чакам Россиянын жарандары. Келинчегим Россиянын жарандары. Бирок мен алган эмесмин. Эми ушул паспорт өзү эле айтып турат. Менин турган турпатым ушул жерде болсо, кылган кызматым ушул жерде болсо, жүрөгүм Кыргызстанда. Ушул эле сөздү өзү эле айтат. Биринчи, ар бир кылган кызматым, жардам берилген кызматтар бул Аллах ыраазычылыгы үчүн. Экинчиси, Кыргыз үчүн. Кыргызстан үчүн, Кыргыз үчүн. Ушундай. Жок.